Азыр мына Жалал Абад шаары аябай бир жакшы жетишкендиктерге көрсөткүчтөргө жетти. Эми ошол аймактарды өнүктүрүү боюнча кезекте кайсыл облус же кайсыл шаар? Biz bir эле облус эмес, мисалы Нарын шаарынын жолдорун толук жасап бүтөбүз быйыл. Андан кийин Таластыкын жасап атабыз. Бул параллельно эле кетип аткан жумуштар. Анан азыр эми Баткендики башталып атат. Караколдукун биз былтыр жасаганбыз. Быйыл мына Жалал Абадка акча бөлгөнбүз 2 миллиард. Эми Баткенге бөлүп атабыз. Бардык областтардын борборлору бардыгы бирдей эле жасалып атат, бир эле моментте. Эми эмдиги жылы, аркы жылдары Кудай буйрса 32 кичи шаарларыбызга, анан кийин райондорубуздун борборлоруна өтөбүз. Анан ошол эле мезгилде параллельно эле ошол айылдардын ортолору дагы жолдору жасалып кете берет. Биз бир эле Жалал Абадка эмес, бардык областтардын борборлоруна көңүл буруп атабыз. Бардык тармакка бирдей.